Жер адам баласынын негизги байлыгы болуп эсептелет. Өзгөчө дыйканчылыкта бул мол түшүм алуу үчүн суу, үрөн же жана башка эмгектер жетишсиз. Эң биринчи кезекте жер иштетүүдө топурактын анализин алып, анын курамын, сапатын аныктап алуу биринчи турган маселелердин бири болуп эсептелет. Бүгүнкү берүүбүздө мына ушул топурактын анализин кандай туура жасаш керек, бул дыйкандар үчүн эмнеге маанилүү, анын жыйынтыктарын дыйкандар кантип колдонсо болот. Ушул жана башка суроолорго сөздөн ишке берүүсүнүн бул чыгарылышында кенен маалымат беребиз. Саламатсыздарбы? Кызматта Каныкей Бозгонова. Ал эми биздин суроолорго болсо Республикалык топурак агрохимиялык станциясынын директору Аскат Баянов жооп берет. Аскат мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Ыраазычылык билдиребиз адегенде бизге убакыт бөлгөндүгүңүз үчүн. Эми адегенде сөзүбүздү ушул баягы союз тарагандан кийин бизде көбүн эсе үлүшкө бөлүнүп жерлер, анан бардыгы эле ошол жер иштетүү менен алектенип калды да. Көпчүлүк жарандарымда кичинекей 1 гектар болобу, 2 гектар болобу, эми чоң баягы дыйкан чарбаларды эске албаганда. Мындан улам баягы жердин сапатына көп маани берилбей калгандыгын сиздер адистер жакшы билет болушуңуздар керек. Анан кийинки кезекте бирок ошол топурактын жерди мындай рационалдуу, туура пайдалануу, жер иштетүүдөгү эске алчу жагдайларга кайрадан басым жасалып атат да. Азыр бизде негизи эле ушул Кыргызстандагы ушул айдоо жерлери дейли, дыйканчылыкта колдонуп аткан мындай курамы кандай, негизи эле кандай абалда, кандай мамиле кылып атат дыйкандар, кандай колдонулуп атат? Сиз туура айтып атасыз. Советтер Союзу тарагандан кийин 1991-95 жылдары Кыргыз Республикасында жер реформасы жүргүзүлгөн. Жер реформасы жүргүзүлүп атканда айдоо жерлердин, көп жылдык мөмө жемиш бак дарактары, ошондой эле чөп чабынды жерлеринин 75% бул дыйкандарга, фермерлерге, жеке жарандарга бөлүнүп берилген. Үлүш катары ал эми 25% бул кайра бөлүштүрүү фондунун жеринин, мамлекеттик фондунун жерине калтырылган. Бирок ошол кезде жерлерди бөлүштүрүү менен гана токтолуп калып, ал эми топурактагы заттардын, топурактагы азык элементтердин сапатын көзөмөлдөө дээрлик токтоп калган. Ошол изилдөөлөрдө салыштырсак, мисалы Союз убагында 1988 жылы, акыркы жолу 1988 жылы ошол совхоздордо, колхоздордо агрохимиялык картограммалар ар бир 5 жыл сайын баягы кезек-кезеги менен жүргүзүлүп жасалып келген. Ал эми өзүбүз эгемендүү мамлекет болгондон кийин ошол агрохимиялык картограммаларды жасоо, же болбосо жер аянттарына, жер үлүштөрүнө топурактарынын лабораториядан өткөрүү дээрлик токтоп калган. Бүгүнкү күндө болсо ошол жеке фермерлер, жеке дыйкан чарбалар, өзүнүн мындай маданияттуу, жерин жакшы иштеткен дыйкан фермерлер бизге келип топурактарын алып келишип, лабораториядан өткөрүп, топурактагы негизги макроэлементтер болгон азот, фосфор, калий, ошондой эле жакшы көрсөткүчтөрүнүн негизинде канчалык деңгээлдеги, канчалык өлчөмдөгү органа минералдык удобренияларды берүүнүн сунуштарын алып кетишүүдө. Жер иштетүүдөгү ошол дыйкандар. Сиздер туура айтып атасыздар. Өзү негизи мол түшүмдүү же жогорку түшүмдүү, көп түшүмдүү алуу үчүн биринчи кезекте бул топуракты лабораториядан берүүдөн башташ керек. Биздин изилдөөлөрдө 2019 жылы Бириккен Улуттар уюмунун алдындагы азык-түлүк жана айыл чарба уюму бар. Ошол уюм бизге, биздин организацияга жалпы республика боюнча 38 000 гектар сугат айдоо жерине изилдөө, агрохимиялык изилдөөлөр жүргүзүп, мондай картографиялык материалдарды жасап берүү боюнча келишим түзүлүп, ошол келишимдин негизинде жүргүзгөнбүз республика боюнча. Бул жерде Ош облустан, ар кайсы облустан, ар кайсы айыл өкмөттөр, пилоттук айыл өкмөттөр болуп алынып изилденген да. Анан ошол изилденген 38 000 гектар сугат айдоо жеринин жыйынтыгы, лабораториядан тастыкталган жыйынтыгы аябай мындай коркунучтуу да. Себеп дегенде ошол 38 000 гектар жердин 50% гумус деп коет, топурактагы чиринделер. Ошол гумустун сапаты 50%га төмөндөп кеткени байкалды. Мурунку изилдөөлөргө салыштырмалуу.
Ал эми топурактагы кыймылдуу фосфор деп коет, бул ошо өсүмдүктөргө эң керектүү болгон азык элементи болуп эсептелет. Ошол 90%га төмөн экенин аныктады. 90%га. 90% деген бул жок деген сөз. Ал эми жанагы 10 эле пайызы болсо, бул ошол жанагы жерлерин жакшы иштеткен дыйкан фермерлер ошол болгон 10%ды гана түзөт экен да. Ошол эле калийдин камтылышы дагы бул 70%га төмөн экени аныкталды. Анан эгерде бул жалпы бизде Кыргызстанда 1 миллион 280 миң гектарга жакын айдоо жери болсо, ошонун 38 миң гектары менен пайыздык өлчөм менен алганда, бул жалпы республика боюнча топурактагы азык элементтердин сапаты өтө төмөн деген сөз да. Анан бүгүнкү күндө деле ошондой да. Бүгүнкү күндө деле ошол. Анан ушул бул биздин кабинет министрлер кабинетинин тапшырмасы менен ушу 2024-жылы 107-чи тескеме кабыл алынган. Ошо жалпы республика боюнча айыл чарба жерлеринин топурагынын сапатын жогорулатуу боюнча программа кабыл алынган. Ал жерлерде болсо биринчилерден болуп, ошол жогоруда айтып кеткен ушул дыйкан чарбаларга, жер пайдалануучулардын баарына агрохимиялык жер аянттарын, жер үлүштөрүн агрохимиялык паспортташтыруу. Бул эмнени билдирет? Бул ошол жөн эле жерин сапатын жакшы билбей туруп эле удобренияларды берип, кандай колдонуп атканын контролдош үчүн да, бул мамлекет тарабынан контролдош үчүн. Кудайым буйрса, биз ошо пландаштырып атабыз. Ал жободо биринчи этабы ошол республика боюнча ошо Сугатайдо, Кайрагайдо, көп жылдык мөмө жемиш бактарак жерлери, чөп чабынды жерлеринде жалпылап айтканда 1,5 миллион гектар жерге агрохимиялык паспортташтыруу берүү пландалууда. Ал биринчи этабы ушул 2026-2031 жылдары жүрүш керек. Мисалы, быйылкы жылы бир районду, мисалы үчүн Чүй облусунан бир районун жасасак, ал районду кийинки этабы 2031 жылы жүргүзүлүшү керек да. Ушундай баягы жобо, анан методикалык көрсөтмөлөрдүн негизинде ушундай окумуштуулар менен чогуу ошону жазып чыктык. Демек, мындан ары ошол жердин сапаты маал-маалы менен текшерилип көзөмөлдөнүп турат деген маселе да, курам? Анын максаты, ошол агрохимиялык паспорттоштуруу максаты ошол маал-маалы менен топурактагы азык элементтердин сапатын көзөмөлдөп, анан дыйкан фермерлерге кандай колдонуш керек, кандай өлчөмдө кайсы удобренияларды колдонуу боюнча сунуштар берүү. Ушунун баягы максаты ошол. Жана сиз айтпадыңызбы, топурактын курамындагы көпчүлүк заттар дээрлик төмөн депчи, бизде Кыргызстанда көп жерлерде. Бул эме багы топурактын арыктап кетти деп коет го. Кыргыз бир эле сөз менен айтат да, аны арыктап кетти депчи. Эмне себептен ушундай жагдай болуп атат? Өткөндө айрым адистер айтты, жана бир эле жерге бир эле өсүмдүктү жыл сайын айдай берүү дагы бул ошол топуракты арыктап жиберет. Эми ар бир өсүмдүктүн өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Ар бир райондун, ар бир аймактын өзүнүн топурак климаттык шарттарына жараша өсүмдүктөрдү сунушташ керек да. Сиз туура айтып атасыз. Мисалы биздин жерлер жеке менчикке үлүштөргө бөлүнүп кеткенден кийин аябай майдаланып кетти да. 1 гектар, 2 гектар, 3 гектар, 5, кээ бир жерлерде 10 гектар ушундай болуп бөлүнүп кеткен. Анан ал жерлерде которуштуруу айдоо жок. Бир эле жерге бир эле өсүмдүктү кайра-кайра айдоонун эсебинен ошол топурактагы азык заттарга, мисалы үчүн бир өсүмдүк белгилүү бир деңгээлде азык заттарды топурактан соруп алат да, мындай азык пайдаланат. Аны болсо кайра кандайдыр деңгээлде кайра кайтарыш керек. Же удобренияларды бериш керек, навоздорду, жана кыктарды, ушундай органа минералдык удобренияларды бериш керек. Же болбосо ар кандай биякта комплекстик иш-чараларды жүргүзүш керек да. Анан ошол себептен биздин түшүмдүүлүк да азайып кетти бүгүнкү күндө. Түшүмдүүлүк да азайып кетти. Ошол эле моментте калктын саны өсүп атат. Мисалы, бул ФАОнун, ошо ООНдун Бириккен Улуттар Уюмунун бул прогнозу бар. 2050 жылы дүйнө жүзүнүн калкынын саны 9 миллиардтан ашат деп. Биздин Кыргызстанда азыр 7,5 миллион калк болуп атса, ал кезде дагы бизде 10 миллиондон ашат. Демек, биз бүгүнтөн калбай топурактын сапатына аябай көңүл бурушубуз керек. Себеп дегенде азыр мисалга алганда бир 1000 тонна ун жеп атсак, ал кезде уже 1,5 миң тонна жешибиз керек. Эмненин негизинде биз 1,5 миң тонна унга чыгарышыбыз керек? Ошол ар бир жердин сарамжалдуу пайдалануу менен
ошол топурактын сапатын жогорулатуу менен гана жогорку түшүмдү, көбүрөөк түшүмдү алып ошол азык түлүк маселесин чечишибиз керек. Кечиктирбестен ошол иш-чараларды жүргүзүүбүз зарыл да. Эми баягы топурактын анализин жасоо маселесине келели. Биз азыр ошол лабораторияда турабыз, бирок эми топурактын анализи кандай этап менен жасалат деген процессти көрсөтө турган болсок, бул өтө узак процесс болуп кетет экен. Ошол себептүү адис катары сизден эле баягы дыйкандарга кеңеш катары негизи эле ушул топурактын анализин жасатуунун мааниси кандай? Эмне үчүн жасатыш керек, кайсы учурда жасатыш керек? Топурактагы азык заттардын сапатын изилдөө колдон келсе, дыйкандар күзүндө жасатып коюшса жакшы болмок. Сентябрь айынан кыш түшкөнгө чейин. Анын максаты деген ошол күзүндө топурактагы азык заттын сапатын ошол лабораторияга тастыкталган жыйынтыгынын негизинде күзүндө ошо 35-40% удобренияларды берип, кардын алдында калса жазга чейин жакшы бир өсүмдүккө керектүү болгон жакшы бир ыңгайлуу бир шартка туура болот. Анан жазында өсүмдүктөрдү сеп, жазында да калган 30-40%, анан калганы өсүү фазасында вегетационный период деп коет. Ошол моментте бериш керек да. Анан негизги топуракты изилдөө бул 3 этаптан турат. Даярдоо иштери, талаа изилдөө иштери, анан лаборатория изилдөө иштери, анан камералдык жумуштар деп коет да. Анан ушул дыйкандарга мен ушул убакыттан пайдаланып сиздердин эфирден туура айтып кетсем, туура кеңешимди. Эң негизгиси бул топурактагы, мисалы үчүн айдоо жерлеринде же огород жерлеринде болобу, топурактарды туура лабораторияга туура алуунун негизи ошондон көбү эме кетирет, ката кетирет да. Мисалы үчүн жердин түздүү мындай үстү эме да бизде Кыргызстанда тоолуу өлкө болгонубуздан кийин жантайыңкы келет. Жантайыңкы келгенден кийин микрорелеф дегендерди учетко алыш керек да, эсепке алыш керек. Себеп дегенде ошол эле бир эле жер түз эле көрүнөт, бирок бир жерде сугарып келгенде ошол жерде азык заттар ээлип келип туруп бир жерге туруп калат. Эгерде дыйкандар бир эле жерден топурагын алып эле лабораторияга өткөрсө, ал жерде көрсөткүч уже башкача чыгып калышы мүмкүн да. Анан бул жерде болсо, эгерде дыйкандар жок дегенде, бул жерде 5 жеринен топурак үлгүлөрүн алыш керек. Бул мындай жердин көлөмүнөн көз карандыбы? Мисалы 10 гектар жер болсо 5 жерден алып жетиштүү. Эгерде жер аянты 4 гектарга чейин бир эле жерде болсо, анда ошол жердин 5 жеринен топурак үлгүлөрүн алып, бир орточо элементарный эме деп коет, бир топурак үлгүсүнө аралаштырып туруп кылса болот. Эгерде 4 гектардан ашып кетсе, 8 гектар болсо, анда ал айдоо аянтын 2ге бөлүп, 2 топурак үлгүсүн алуу керек да. Значит, 2 топурак үлгүсүн алуу деген сөз, бул уже 5-5тен 10 жерден алып, анан бөлүп жасалыш керек. Ал кандай ортосунан же четинен? Мисалы үчүн, эгерде 4 бурчтук квадраттык эмеде турган поля болсо, анда 4 бурчунан, анан ортосунан ошол күрөктүн тереңдиги менен алып туруп эле чакага салып, аралаштырып, жакшылап аралаштырып туруп, анан 600-700 грамм топурак үлгүсүн кагаз мешочкке же болбосо чүпүрөк баштыкка салып, ичине этикеткасын салып, кайсыл жерден, району, айыл өкмөтү, кайсы айыл, жер ээси, себе турган өсүмдүктүн түрү, анан былтыркы сепкен өсүмдүктүн түрүн ошолорун жазып берип койсо, бизге келип түшсө, биздеги ошо агрохимиялык көрсөткүчтөрүн жасап беришет. Буга биринчи гумус, топурактын чөйрөсү pH деп коет, азот, фосфор, калий. Ошол макроэлементтер. Ошолордун сапаты кандай экенин, ошолордун деңгээлине жараша анан биздин адистер сунуштамаларды берет. Бул мисалы буудай башка деңгээлде, башка өлчөмдө азык заттарга муктаж, картошка башкача, чеснок башкача. Тактап айтканда, ар бир өсүмдүктүн өзүнүн шартына, өзүнүн физиологиялык жөндөмдүүлүгүнө жараша сунуштарды берүү кажет да. Бул дыйкандар ошол топурактын анализин жасатууда ошол жерине эмне айдайт деген маселени дагы көрсөтүп бериш керек. Ошол мисалы ушу былтыр беде сепсе, кара беде, люцерна деп коелу. Быйылкы жылы мисалы үчүн кант кызылчасын себе турган болсо, анда ошол жерге көрсөтүш керек этикеткада. Бизге жазып кеткенде топурагына этикеткасынан көрсөтүш керек.
былтыркы беде себилген, быйылкы пландаштырып аткан өсүмдүк бул кант кызылчасы же картошка же жүгөрү же буудай же арпа деп көрсөтүп кетсе, анан ошого жараша органоминералдык жер семирткичтердин туура өлчөмү сунушталат. Эгерде топурактагы бул тирүү организм, мисалы топурактагы тирүү организм 1 сантиметр топурак катмары илимий изилдөөлөрдө 1 сантиметр топурак катмары бул 250-300 жылда жаралат. Эми ойлоп көрүңүз, бизге өсүмдүктөргө керектүү болгон 30 сантиметр 40 сантиметр топурак катмары, жанагы плодородный слой деп коет, ошол көбөйтүп коюңуз, 4,5 миңден 7 миң жылга чейин аралыкта ошол топурак жаралат. Ошон үчүн биз топуракка, бул топурак биздин улутубуздун алтынга теңдештирилгис бул байлыгы болуп эсептелет. Ошон үчүн айдоо жерлерибизди, суга тайдоо жерлерибизди көздүн карагенде аяр мамиле менен сакташыбыз керек, жана сарамжалдуу пайдаланышыбыз керек, лабораториядан өткөрүш керек. Ошого жараша канчалык деңгээлде керектүү азык заттар болсо ошону гана бериш керек. Эгерде андан ашып кетсе, өзүнүн ал отрицательный эмесин берет да. Ушундай. А бизде аймактарда ушундай анализин жасатуу мүмкүнчүлүгү барбы дыйкандарга? Эми баардык эле дыйкандар ушу Бишкекке келип жасата албайт да. Бизде ушу Бишкек шаарында бар. Анан тиги түштүк аймактык топурак агрохимиялык станциясы бар. Ал Ош шаарынын жанындагы Кара Суу районунда Кашкар Кыштак айылында жайгашкан. Анан азыр дагы келечекте Кудай буйрса дагы лабораторияларды ачалы деген пландар бар. Кудай буйрса ошол ишке ашат деп ойлойм. Эми дагы бир ошо дыйкандарды кызыктырган суроо да, ошол топурактын анализи баасы кандай баада жасата алабыз деген маселе. Топурактын баасы, топурактын ошол агрохимиялык көрсөткүчтөрүнүн баасы 1615 сом. Бул жерге ошол жанагы жогоруда айтып кеткен тиги жанагы 5 көрсөткүч, жана азот, фосфор, калий, гумус, топурактын чөйрөсүн аныктоочу бул тиги pH, ошондой эле сунуштама менен чогуу. Бул бир топурак үлгүсүнө. Ошон үчүн мен дыйкандарга дагы ушу учурдан пайдаланып мындай сүрөттөрдү көрсөтүп койсом, топурак үлгүсүн туура алыш керек. Мисалы үчүн мына ушундай күрөктү лунка кылып казып аласыздар. Андан кийин мына ушундай топуракты күрөктүн бетине жайгаштырып алып туруп, үстүңкү 10 сантиметрге чейин эмес, жер кыртышын үстүңкү 1 сантиметрден баштап 30 сантиметрге чейин терең катмарда цилиндр түрүндө алышыңызга керек. Себеп дегенде азык элементтери 0,5-0,10 сантиметр катмарда көбүрөөк болот. Ошон үчүн кээ бир дыйкандар көбүрөөк жаңылышат. 10 сантиметр катмардан же 5 сантиметр катмардан топурак үлгүлөрүн алып келишет дагы. Анан лабораториядан өткөргөндө эле көрсөткүчтөрү, азык элементтеринин көрсөткүчү жогору чыгат, кийин эле анан жакшы түшүм ала албай калышат. Эмнеден ошибка кетиргенин көрсө, элементарно топурак үлгүлөрүнүн методикалык көрсөтмөлөрүнүн негизинде алышкан эмес болот да. Ушундай мындай кылып топурак үлгүлөрүн алып, анан мынакей ушундай конвертный метод деп коет. Эгерде поляларыңар 500 метр, туурасы 10 метр болсо, анда баягы ар бир 100 метрден бирден топурак үлгүлөрүн алып, анан чакага салып, аралаштырып, анан 600 грамм топуракты жанагы мен айтып кеткендей чүпүрөк баштыкка же кагаз баштыкчаларга салып, биздин дарекке алып келсеңиздер, биздин адистер ошол лабораториялык тастыктоолорду жүргүзүп, жана ошондой эле адистерибиз ошол канчалык деңгээлде кеңештерди беришет. Рахмат Аскат мырза, бизге бөлүнгөн убакыт тилекке каршы соңуна келип калды, бирок негизги суроолорго жооп алдык деген ойдобуз. Сиздин кеңештериңиз биздин дыйкандарга пайдалуу болду деген ойдобуз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү сөздөн ишке берүүсүнүн алкагында биз топурактын анализи дыйканчылыкта эмне үчүн маанилүү деген суроонун тегерегинде сөз кылдык. Биздин суроолорго Республикалык топурак агрохимиялык станциясынын директору Аскат Баянов жооп берди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.